Сонун жагымдуу чыгармадан соң эфирибизди алга карай улайбыз. Ошондой эле адаттагыдай сиздердин ден соолугуңуздарды ойлогон биздин адаттагыдай ден соолук бурчу. Келиңиздер, экранга жакыныраак келиңиздер. Анткени азыр биз тиш боюнча маалымат алып, жана ошондой эле ал боюнча тишти кантип дарылоонун жолдору, алдын алуу жолдору деги эле бардык маалыматтарды азыр алган турабыз. Ошондой эле бүгүн бизде куту студиябызда тиш боюнча адиси Айбек Кеңешбек уулу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Таңыңыз кандай башталды? Кандай келип алдыңыз? Таң аябай жакшы болду. Жакшы келип алдым. Рахмат. Эң сонун өзүңүздүн адистигиңиз боюнча, жумушуңуз боюнча жана ошондой эле канча жылдан бери эмгектенесиз, ошо боюнча айтып кетсеңиз. Мен адисим өзү стоматолог, тиш доктуру, кыргызча айтканда. Мен өзү стоматолог болуп иштегениме 5 жылдын жүзү болду. 5 жылдан бери. 5 жылдан бери иштеп келесиз. Окууну кайсыл жактан бүткөнсүз? Канча жыл окудуңуз? Окууну Бишкектен эле бүттүм. Бул жерден эле бүттүм. 4 жыл окудум. Эң сонун. Бишкек шаарында 5 жылдан бери эмгектенип келесиз демек. Кайсыл, мындайча айтканда, биздин көрөрмандарыбызга дагы маалымат боло кетсин, кайсыл жерде азыркы учурда? Азыркы учурда адрес Исанова чүйдө. Исанова чүй. Эң сонун биздин шаарыбыздын борборунда экен. Эң сонун. Эми өзүңүздүн ишиңиз боюнча сурасак, тиш боюнча абдан көп суроолорубуз бар. Ошолорду даярдап келгенбиз. Эң эле үй шартынан баштайлы. Үй шартында тишти агартуунун жолдорун айтып кетсеңиз. Үй шартында тишти агартуу жолдору биринчиден эле тишти жакшы жууш керек деп совет берчүмүн. Тишти жакшылап жууп, негизи бул тишти агартуу ар ким баягы интернеттен, ар кимден угуп алып эле ар кандай химия кошулган заттар менен көбүнчө колдонуп тиштерин өздөрү бузуп алат. Эмалине залакка келет. Негизи эле баягы щетка менен жакшылап жууп, туура жууп, анан тамак ичкенден кийин обязательно чайкап, ошентип турса эле тиш өзү карайбай агарып турат. Азыркы учурдагы бул мисалы мезгилге жараша дагы тиштер ооруйт эмеспи? Ошондой эле тиштин көп кезиккен учуру кайсыл учур? Ооруларда. Тиштин көп кезиккен учуру баягы мезгилге жараша дегенде бул ызык музак сезип оорутканда бул баягы пародонтоз деп коет. Пародонтоз баягы ызык ичип туруп мустак ичкенде же мустак ичип ызык ичкенде баягы бүлөлөрүнө залакка тийип калат. Ошондо баягы мезгилге жараша эшик суук болгондо мустак аба тутканда ошондо мустак ызык бул сезип оорутат. Ошентип оорутпаш үчүн баягы тишти жылуу суу менен алдын алыш үчүн, анан кийин баягы тамак ичкенден кийин чайкап турса да ошол дагы жакшы болот. Бул кариес деп калабыз. Кариестин бирден бир пайда болуунун себептерин айтып кетсеңиз. Кариестин бирден бир пайда болуунун себептери бул биринчиден эле баягы татты жегенден. Татты жегенден баягы тишке татты жабышып калат, калып калат, таза жуулбай калат. Ошондуктан баягы көпкө чейин жүрүп калат, ошондон пайда болот кариес. Эң сонун. Бул окуганда деги эле окуп анан кийин иштеп баштадым, 5 жылдан бери иштеп келатам дедиңиз. Окуганда бир гана тишти эмес, башка органдарды да окуп, деги эле медицинаны окусаңыздар керек. Ооба. Медицина адамга болгон башка органдар менен да байланыш болотпу? Ооба, башка органдар көбүнчө баягы баш сөөгкө жакын болгондуктан көзгө, кулакка көп немелерге туташкан болот. Анан окуганда биз окуганбыз бардыгын, адамга керектүү нерсенин бардыгын окуганбыз, медицина жагынан. Өзгөчө көбүнчө ошо тишке көп басым жасап окуганбыз. Багыт беришет. Эң сонун. Анан кийин көп айтып калышат, жана ошондой эле аял кишилер төрөгөндөн кийин дагы тишин жакшылап карабаса түшүп калат деп, алардын алдын алуу жолу же сактануу жолдору болобу? Эң жакшы суроо. Көп жерден кездешет. Аял киши негизи боюнда болгондо, негизи эле аял заты баягы өзүнө эле кальций топтош үчүн бул аял заты көбүнчө витаминдин жетишпегенинден да болот. Витамин жетишпейт, витаминди көбүрөөк өзүнө төгүп ич керек. Анан ошол өзүндө бир адамдагы болгон витаминди бул аял заты 2 адамга бөлүп берет да. Өзүнүн баласына дагы. Аял киши өзүнө канча витамин топтоп, өзүнө канчалык вложение кылган сайын бул баласы да ошондон болот да. Анан айтып калышат да, бул айга чейин боюнда бар кезде стоматологко барганга болбойт, анан кийин барганга болот. Кайсыл убактарда барса болот? Бул эң жакшы суроо болду.
көптөр билишпейт. Бул негизи бул 3 айдан 3 айга чейин негизи болбойт. Укол алган болбойт. Рентген тартабыз. Рентген тартканда болбойт. Ооба. 3 айдан 7 айга чейин укол алса болот. Если аябай баягы тиш жагынан маселе болуп, кыйналып атса, 7 айга чейин тишин көргөзүп, 7 айдан кийин төрөгөнгө чейин болбойт. Азыркы учурда тишти агартуунун жолдору аябай көп эмеспи? Ошондой эле ал агартуу жолдорунун зыяны барбы? Агартуу жолдорунун зыяны бар. Негизи жана айтып өткөндөй эле химикаттарды колдонуп, бул тиштин эмалин баягы слабыйлатып алат. Ооба. Баягы жакшылап жууп, тазалап турса эле бул тиштин эмалине жакшыраак болот деген ойдомун. Анда эмесе, урматтуу көрөрман, сиздерде дагы тиш боюнча кандайдыр бир көйгөйлөр жаралып жатса же суроолоруңуздар болсо, биздин алдыдагы WhatsApp номерлерибизге жазып кайрылсаңыздар болот. Дагы сурайын дедим эле, брекет боюнча. Азыр брекеттин мисалы сулуугуна карап да түрлөрү болот экен. Анын мисалы пайдасы бардыгы бирдейби, бардыгы бирдей эле тишти түздөйбү? Агы бар, карасы бар, түрү бар. Ооба. Брекеттин баягы 3 түрү болот. Металлический деп, анан кийин өзү түздөй турган, керамический баягы көптөр брекеттен уялгандар, ак брекет салдырат. Негизи брекеттин эң жакшы түздөгөнү металлический брекет жакшы түздөйт. Анан ар бир эле адамга брекет боло бербейт. Негизи брекет деген бул дагы ден соолукка байланыштуу болушу мүмкүн. Ден соолукка байланыштуу болушу мүмкүн. Бул брекет биринчиден баягы пародонтостун тиштерге болбойт. Тиштер бошоп, ызык-музак сезип, бүлөлөр эме болгондон болбойт. Анан экинчиден баягы брекет деген 13-14 жаштан баштап коюлуп баштайт. Кичинекей балдарга болбойт. Ооба, кичинекей балдарга болбойт. Качан тиши толук өсүп, бардык тиштер чыккандан кийин коюлат. Ошондой эле бул брекетти канча убакытка чейин коюшат? Мисалы, эрте эле түздөлүп калгандар болот, же болбосо ар кандай болуп калат? Бул брекетти деген негизи баягы врачтын көзөмөлүндө болуш керек. Ооба. Биринчиден, анан брекетти коём десе эле баягы коюп алып, анан Москвага, чет өлкөгө кетип калгандар бар. Ал жактан каралбай өзүнүн тиштерин бузуп алат. Негизи брекет деген бир 2 жылга чейин коюлат. Ооба, сложный болсо 2 жылдан ашат. 1,5 жылдын тегереги. Бул брекеттин дагы зыянчылык жактарын, ошол жактарын айта кетсеңиз. Брекеттин зыянчылык жактары бул негизи тиш кыйшык болуп, тура өсүп калса негизи пайдалуу эле. Анан зыянды ошо мен өзүм айтып өткөндөй брекетти коюп, башка мамлекетке кетип калып, өзүнө кам көрбөсө тиштери түшүп калыш. Улам көрсөтүп туруш керек экен демек. Келип туруш керек. Ооба. Азыркы учурда мисалы шаар ичинде деги эле стоматология деген истерде дагы конкуренция дейбиз. Конкуренция аябай көп. Эми ошондой эле биздин урматтуу көрөрманддарга сиздердин айырмачылыктарыңыздарды жана жакшы жактарыңыздарды ошо айта кетсеңиз. Биздин мыктылыгыңызды. Айырмачылыгыбыз баягы ар бир жерде өзүнүн баягы койгон эмеси бар. Сеналар бар. Биз баягы көбүнчө элдин көңүлүнө карайбыз, элдин чөнтөгүнө карайбыз дегендей. Баасындагы өтө аша чаап кетпей, эл менен кеңешесиздер. Эмес, эл менен кеңешебиз. Ар кайсыл жерге барсаң кымбатчылык, арзанчылык болуп калат. Ошонун айырмасы эмнеде? Анын колдонгон баягы инструменттеринде болобу? Эми арзанчылык, кымбатчылык болгон адамдын өзүнөн зависит этет. Анан мен дагы көп байкап калам дагы, баягы Африка улутундагы элдердин териси кара болгону менен тиши ак, сөөгү ак келет. Алардын тишинин мындай элдер арасында дагы тиштин өзгөчөлүгү болобу улуттар арасында? Улуттар арасындагы эми ар кайсы жердин климаты ар кандай. Например, баягы өзүм барып Москвага иштеп келген эмесмин, бирок мындай угушум боюнча баягы климаты тишке аябай зыян деп угам. Кудайга шүгүр, Кыргызстандыкы жакшы буюрса. Анан Африканы айтып өтсөм, Африкада баягы адам кара болгондуктан тиши ак болуп көрүнөт. Но аларда деле кариес жанагындай тишке байланыштуу оорулар бар.
инсан. Сизге Айбек мырзага бизге дагы да стоматология тиш боюнча көйгөйлөрүңүз жаралып жатса, же болбосо суроолоруңуз болсо, түшүнбөгөн суроолоруңуз болсо, алдыда турган Instagram же WhatsApp номерлерге катталсаңыздар болот. Катталып, өзүңүздөр Айбек мырза менен жолугуп, миң уккандан бир көргөн жакшы демекчи. Жолугуп келип кеңешиңиздерди угуп кетсеңиздер болот. Деги бул кандай тамактарды жегенге болбойт? Тишке кандай зыян көрүлөт? Эми негизи адам баласы болгондон кийин баардык тамакты жегибиз келет, баардык тамакты көз көрүп тургандан кийин баардыгын баягы жебейин десең дагы ооз тийип көрүш керек туура келет. Мен бул тамакты жей, бул тамакты жебе деп айта албайм. Негизи эле баягы ар бир тамакты жегенден кийин тишти жакшылап чайкап коюш керек. Баягы тамактын калдыктары чайкап коюш керек деп калдыңыз. Ошондо бир күндө канча жолу тишти жууш керек? Тишти жуунун адебинди айта кетсеңиз. Тиштин жуу адеби эң жакшы суроо болду. Бул негизи баягы биз кечинде барганда, кечинде тишти жууп жатыш керек дейбиз да. Ошол эң туура. Негизи кечинде тишти жууш керек. Анан көптөр баягы эртең менен жоом жумушка кетип баратканда же кандайдыр бир жакка кетип баратканда жууп кетем дейт. Негизи мен айтып өтмөкчүмүн, кечинде жууса жакшы тишти. Неге дегенде кечинде күндүз кечке чейин тамак жеп, ар кайсы баягы тамактын калдыктары тиште калат. Ошол таң атканча оозду кыймылсыз болуп, таң атканча ошол тиш кариеске айланат. Негизи кечинде обязательно жууп жатыш керек. Эртең менен жууш керек. Анан көркөйлөр айтат, тишти 3 жолу жууш керекпи же 4 жолу жууш керекпи? Тамак ичкен сайын жууш керек деп дагы айтышат да? Жок, андай эмес. Негизи тиштин эмали аябай баягы эме болот. Айткандай катуу болот, катуу щетка, жумшак щетка дегендер болот. Щетканы туура таңдоонун жолун айта кетсеңиз. Щетканы туура жолдоо, щетка деген 3 түрдө бөлүнөт. Жумшагы, анан средний, анан катуураак болуп бөлүнөт. Бул средний жакшы. Өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес, орточосу. Средний. Ошондой эле биз айтып кеттик, кичинекей балдар боюнча да сөз кылсак, алар канча жаштан баштап стоматологко кайрылыш керек, канча жаштан баштап көрүнүш керек? Эң жакшы суроо. Стоматологияга кайрылганда бул детский негизи эле мен өзүм жаш кезде стоматологияга бир эле жолу баргам. Бир тишим жылдыргам. Биз кыргыздар ушундай эмес го, бир нерсе баягы ысык суукту сезбей калганда же ушундай нерсе болгондо эле сезип аябай кыйынчылык болгондо эле келип калабыз. Бирок жылына канча жолу барыш керек? Ошондой эле кичинекей балдар бат-баттан катташ керекпи? Негизи азыркы учурда баягы химикат заттар көбүрөөк колдонуп, жаш балдарга көбүрөөк берип коебуз биз. Анан ошондуктан тиштери көбүрөөк курчеп, азыркы жаш балдар ошондой болот да, көбүрөөк кездешет. Анан колдон келсе көбүрөөк алып келип көргөзүп турса жакшыраак болот. Биздин кыргыздарда мурдакы инсандар, эски инсандарыбыз тоодо жүрүшүп, баягы күчтүү тамактарды жеп, алардын мисалы тамактан дагы бул кандайдыр бир түрткү болобу тишке? Мурдакы адамдардын тиштери жана азыркы жаштардын көбүнчө кандай көйгөйлөр көп жаралат дегенди? Баягы азыркы болгондо мурда деген баягы ата бабаларыбыз тоо ташта көп мындай кымыз ичип, күчтүү тамактарды жеп жүрчү. Анан баягы чөп чаар деген бар, күчтүү чөптөр, ошолордун өстөрү баягы жасап тиштерине кам коюп турчу. Азыр деген эптеп тиштерди тазалабай, таттуу, тишке зыян нерселердин баарын жеп көбүрөөк кездешет азыркы учурда. Деги эле тишинин мисалы жармасын курт жеп кетти дейли, аны кайрадан жазаш керекпи же колдон келсе сурутуп салыш керекпи? Негизи жулдурбаш керек тишти. Аракет кылыш керек сактаганга. Анан тиш ооруду десе эле баягы келип жулдуруп салышат. Негизи азыр сактаганга аракет кылабыз биз тишти. Канча пайыз калса дагы ошону баягы сактаганга аракет кылабыз. Мурда деген ата бабаларыбыздын убагында тишти оорусо эле баягы медицина өнүкпөгөндүктөн жулдуруп салышкан да көп элечи. Азыркы учурда канча курт жесе дагы стоматологдон жакшылап совет алып, жакшылап консультация алып сактаганга аракет кылыш керек. Жана ошондой эле жулдуруп салгандан кийин тиш калбай калат эмеспи? Тиш салдырып алышат. Ошонун зыяндары барбы? Азыркы учурда апалардан көрүп калам баягы. Эми тиш апалардан көргөн протез көрсөңүз керек. Эми протез салыш керек. Негизи тиш салдырыш керек. Тишти жулдургандан кийин обязательно ордуна салдырыш керек. Неге дегенде баягы адам оозун кыймылатып, кыймыл аракет болгон сайын бул жагы өзгөрө баштайт.
жагы өзгөрө баштап, адамды кадимкидей өзгөрүп калат адамдын жүзү дагы. Жүзүнөн да өзгөрүп, күлкү кетип, адамды мындайча айтканда кичине улгайтканга барабар да тиши жок. Көбүрөөк түрдө өткөн. Ошондой эле урматтуу көрөрман, сиздерде дагы кандайдыр бир суроолоруңуздар болуп жатса, биздин алдыда WhatsApp номерлерибизге кайрылсаңыздар болот. Деги эле бул Айбек мырзага барып көрүнөм десеңиздер, Instagram же WhatsApp номерине катталып, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ошондой эле сиздердин азыркы учурда иштеп жаткан клиникаңыздарда кандай кызмат көрсөтөсүздөр? Бардыгы барбы? Брекет, тазалоо боюнча бардыгы? Ооба, биздин клиникада 8 врач иштейбиз. 8 врачтен бардык тишке тиешелүү бардык нерселердин баарын жасайт. Мүмкүн болсо номериңизди, анан адресиңизди дагы кайталап кетсеңиз. Ооба, биздин адрес Исанова чүй, мындайча айтканда Бишкек паркка жакын. Точный адрести айтсам Исанова 94. Ошол жерге келсеңиздер болот. Жана ошондой эле бааларын айта кетсеңиз. Баалары 1000 сомдон 2000 3000 сом тегерегинде. Тиштин өзүнүн эмесине жараша. Деги эле адам жылына канча жолу барып туруш керек сөзсүз түрдө деп айта аласыз? Сөзсүз түрдө негизи 6 айда бир жолу келип туруш керек. Көрүнүп туруш керек, осмотр кылып туруш керек. Анан 6 айда бир жолу келе албаса да бир жылда бир жолу келип туруш керек. Эң сонун ошондой эле сиз Кыргызстан ичинде эле иштеп жүрөсүзбү же чет жакта дагы иштеп келдиңизби бул стоматология боюнча? Жана чет жактагылардын айырмасын да айта кетсеңиз. Эми чет жактагы негизи мен өзү Кыргызстанда эле окуп, Кыргызстанда эле иштейм. Ооба, бул жерде эле иштейм. Анан чет жактагы стоматологияларды ар бир өлкө өзүнүн баягы эмесине жараша болуш керек деп ойлойм. Ооба. Бул жактагы сиз кандайдыр бир өнүкпөгөн жерин айта аласызбы? Бул бизге бул нерсе жетишпейт деп, мисалы, стоматология боюнча. Стоматология боюнча кандай десем, жетишпегендиги бул баягы көп врачтар өздөрү пациенттерге баягы бейтаптарга көбүрөөк окуп, көбүрөөк мындай жакшы түшүндүрмө бериш керек. Ошол кичине слабыйраак дейм. Пациенттин бейтаптын оюндагыдай болуп эле тишим ооруп атат, жулуп сал десе эле жулуп салгандар көп. Бул дагы адистин билими жоктугунан дейсиз. Көп окуп туруш керек. Пациент келип тиш ооругандан кийин ал баягы бойлун басыштын аракетин ойлойт да. Ошону деген туура жол берип, туура консультация берип сактаганга аракет кылыш керек. Ошол жагын көбүрөөк басым жасаш керек. Анан ар бир жыл сайын баягы медицина өнүгүп турат, окуп туруш керек. Жаңы нерселер, азыр маалыматтын заманы болуптан жаңы нерселер абдан көп дей аласыз. Жаңы методдор менен колдонуп, жаңы. Ошондой эле азыр стоматологиялар частный жана өзүнүн эмелер стоматологиясын ачып кетишти. Бунун дагы бул кандай десем, зыянчылык жактары жок эмеспи? Эми зыянчылык жактары деле жок. Өзүнүн ишин так билсе, өзүнүн баягы ишине ответственныйраак болсо, ачып иштетсе жакшы. Баягы очередь күтпөй, жакшы жасаса, ачып иштетсе жакшы. Ошондой эле мисалы мен бир эле тиш адистине барам. Сиздерге да бир кардар келип, кайра келген учурлар болобу? Бизде ошондой негизи бир бейтап келе турган болсо, ал өзүнүн бир туугандарын көнүп калат да, башка жака барганда бара албайм деп биз баягы жумуштар менен башка жака кетип калсак күтүп турат. Ар ким өзүнүн врачына көнүп калат. Көнүп калат экен. Ошондой эле менде дагы бир суроо пайда болду. Бул азыркы учурда кариес деген нерсе абдан көп кездешип жатат. Эң көп кездешкен оорулардын бири да ушу болсо керек. Ушундагы алдын алуунун жолдору барбы? Кариестин алдын алуу жолдору бар. Ооба. Бул биринчиден баягы тиш 13 жаштан баштап брекет коюп, постоянно тиш өсөт да, ошондон баштап тишин жакшы караш керек. Ошол боюнча калат тиш. Бул адамдын өзүнүн организми менен зависит этет. Кээ бирки адамдардыкы эмали слабый болуп, тиштери ушаланып түшүп калат. Бул ата-эне баягы тиш өсүп, толук өсүп баштагандан баштап балдарын барып стоматологияга апарып көргөзүп, кальций берип, тишин жакшылап жуудуруп, каратып турса, ошол кичинекейинен баштайт. Деги эле бул брекет системасы деп калдык. Брекет система канча жашка чейинкилер кое алат? Бул брекет 30 жашка чейин койсо болот брекетти. Ооба. 30 ошол 30 жашка чейин брекет койгонго болсо койсо болот.
Эң сонун деги эле бул жаш балдар боюнча дагы сүйлөшө кетсек, булар эгерде ыйлай турган болсо, дарыла албай каласыздарбы же башка жолдору барбы? Азыр баягы медицина өнүккөнгө байланыштуу дарыласа болот. Баягы сөз менен айтып, баягы алдап кичинекей балдарычы ошентип дарыласа болот. Негизи ага болбой баягы аябай сөзгө түшүнбөгөн жаш балдар бар. Аны баягы уктатып жазайбыз. Эң сонун биздин урматтуу көрөрмандар дагы суроолор келген экен сизге, ошо суроолордон бери кетсек. Саламатсыздарбы? Төрөгөндөн кийин качан тишти оңдотсо болот деген экен. Төрөгөндөн кийин баягы аял зат бул жашоого баягы оор болот. Өзүн өзү баягы кандай жакшы сезип калганда бир 2 айдан кийин келсе болот. 2 айдан кийин, демек төрөгөндөн кийин 2 айдан кийин келип көрүнө берсеңиздер болот экен. Саламатсызбы? Менин кызымдын тиши үстүңкү 2 кашка тиши түбүнөн сынып калган тиш өзү чыгабы деген экен. Если сиздин кызыңыздын жашы баягы постоянный тишке өсө турган убагына келип калып сынып кала турган болсо, анда чыкпайт. Если 5-6 жашта молочный тиш болсо, анда чыгат. Эң сонун мен тишимди жуулуп жатып бир жолу жутуп алгам сунун чайын эмне болот деген экен. Жакшы, күнүмүштүү суроо экен. Ал эч нерсе болбойт. Бизде суроолор ар кандай суроолор келип жаткан экен. Тишимди көргөзүүгө барайын дегем, адресиңиз кайсыл жерде дептир. Дагы бир жолу айта кетсеңиз. Адрес Исанова чүйдө, Исанова сторонасында, Исанова 94. Эң сонун Исанова 94 экен. Пломбанын кандай түрүн колдоносуз деп берген экен. Пломбанын баягы өтө кымбат эмес, арзан эмес, средний пломбалардан колдонобуз. Орточо пломбаларды колдонот экенсиздер. Саламатсыздарбы? Бир бурама тиш канча болот? Каякта адрес деген экен. Саламатчылык. Биздин адрес Исанова 94, дагы бир кайталап өтөйүн. Бурама тиштер баягы $350 башталат да, мындайча айтканда өзүнүн баягы материалына жараша. Келсеңиздер толук маалыматты ала аласыздар. Саламатсызбы? Тишимди жууганда канайт эмне кылыш керек деген экен. Тишти жууганда бул ошол бүлөлөрүнө суук тийип калган. Биринчиден бизге кайрылыш керек. Обязательно. Бунун дагы бир себеби бар экен демек. Биз көбүнчө Colgate тиш пастасын колдонбуз дейли дейт. Тура эмес жазылыптыр. Бирок ушул пастанын составына акиташ кошуп коет деп айтышат. Сетевой маркетингде иштегендер ушул чынбы дейт. Colgate боюнча маалымат бергенсиз. Colgate боюнча мен Colgate боюнча андай эле так маалымат бере албайм негизи. Ал Colgate боюнча мен өзүм эле. Деги эле бул тиш пастанын азыр түрүгө эмеспи, ошол боюнча маалымат бересиз. Кайсынысы ыңгайлуу жана ошондой эле жакшы деп айта аласыз? Мен эми баягы аябай жакшы паста деп айта албайм. Бул жакшы деп айта албайм. Өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес, орточо паста менен жууш керек. Кандайсыздар? Мен пломба баскан тишим ооруп атат, нерви алынган деген экен. Эми аны баягы өзүнүн барган адисине кайрылыш керек. Ар кандай случайлар болот. Нерв алынбай калган учурлар болот, ар кандай болот. Рентгенге тартып, жакшы кылып көрүш керек. Тишти сынса пломба кылуу керекпи? Тишке да витамин ичсе болобу деген экен. Тишти обязательно пломба койсо болот. Сынгандан кийин жуулдуруп барыш керек. Витамин болсо витамин ичип туруш керек. Кальций жетишсе баягы тиш ошончолук бекем болот. Эң сонун саламатсыздарбы? Тиш сары болуп калганда кантип агартса болот деп бир көрөрман жазган экен. Тиш сары болуп калган себеби бул тишти жакшы карабай койгондуктан болот. Тишти жакшылап жуубай койгондуктан болот. Агартуу жолдору бар. Стоматологдорго кайрылса. Дагы суроолор көп экен. Паста жана щетканы канча жолу алмаштырыш керек деп биздин көрөрмандар суроо берген экен. Пастаны деген өзүнө баягы ар ким өзүнө баягы даамына жараша тандайт. Пастанычы. Ошого жараша пастаны өзү алып колдонуп турат. Щетканы болсо, щетканы бир 4 ай 5 айда алмаштырса болот. Эң сонун 2 жашка чейинки балдардын тишин курт жеген эмнеден кандай кеңеш бересиз деген экен. 2 жаштан курт жеген балдардыкы бул баягы өзүнүн эмесинен болот,
ата энесинен болот, ата энесинин тиши кээ биркилердин генинен болот. Генинен, кээ биринин тиши генинен болот экен демек. Саламатсызбы, брекет канча күн оорутат дейт. Үстүңкү челюстү кырып салды, майс керекпи? Брекет жөнүндө жалпы түшүнүк айтып берсеңиздер деген экен. Брекет боюнча суроо бериптир. Канча күн оорутат жана үстүңкү челюстү кырып салды деген экен. Ооба, брекет негизи брекет деген сложностуна жараша болот. Аябай баягы тиштери кыйшык боло турган болсо, бул бир жумага чейин тишке тиш тийгенде тамак жейдирбей оорутат. Анан баягы үстүңкү жосуналарын өйкөйт. Ооба. Өйкөп, көңгүчө кичине кыйналат. Акыл азууну ким жуат деген суроону берген экен. Акыл азууну баягы хирургияда жулунат. Аябай мини хирург десем болот, хирургия. Анда эмес, урматтуу көрөрман, дагы да сиздердин суроолоруңуздар болсо, алдыда WhatsApp номерлерге кайрылып, же Instagram баракчасына, Айбек мырзанын Instagram баракчасына кайрылып, өзүңүздөрдүн кеңешиңиздерди алып, суроолоруңузду берсеңиздер болот. Ошондой эле убакыт учкан куш экен. Биздин дагы бөлүнгөн убакыт соңуна жеткен экен. Сизге эркин микрофон жана биздин кыргыз журтуна кандай кеңешиңизди бересиз? Рахмат барыңыздарга. Кыргыз элине мен кеңеш берүүчүмүн. Тишти обязательно сакташ керек. Тиш бул адамдын бир органы. Жакшылап караш керек. Бул тиш адамга баягы жаштык алып келет, күлкү алып келет. Жакшылап караш керек. Тишти тамак ичкенден кийин чайкап, жууп, тазалап, кам куруп туруш керек. Ошондой эле сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Бизге толук маалымат берип, таң эрте туруп, биздин Куту студиябыз коногу болуп кеткениңизге сизге ыраазычылык жана ишиңизге ийгилик беребиз. Көптөгөн кардарларды күтүп, алдыга жылы бериңиз демекчибиз. Ошондой эле урматтуу көрөрман, бизде эфирибизди алга карай улайбыз, дагы да токтотпойбуз. Алдыда боло турчу жагымдуу чыгармага көңүлүңүздү бурабыз.